Бишкекте бир топ жарандар АКШ долларын сатып алуу үчүн акча алмаштыруучу жайларын кыдырып жүрөт. Көпчүлүгү чет элдик валютаны накталай таба албай убара. Буларды кыдырып көргөндө там көп жеринде жылуулар жок экен. Берсе ошо 100-200 доллар берет экен. Акча алмаштырган жайлардын ээлеринин айтымында АКШ долларына талап жогору болгону менен саткан киши аз болууда. Чектөө жок, бизде бар болсо сатып беребиз, жок болсо тилекке каршы жок деп атабыз. Бирок көбүнчөсүндө жок болуп калат. Ошого элде бир аз кичине мындай ушундай бир жагдай болуп калып атат да. Валюта рыногунда АКШ долларынын накталай түрүнө тартыштык бар деп билдирди Улуттук банктын өкүлдөрү. Бирок накталай эмес түрдө акча банктарда жетиштүү көлөмдө. Өлкөнүн башкы банкы 2 күн мурда валюта рыногуна интервенция менен чыгып 104 миллион доллардан ашык сатты. Жаңы жыл алдында баягы керектөөчү товарларга болгон баягы суроо талапта жогору болуп, негизинен импортталган товарлар аркылуу бул баягы камсыздалат да. Буга байланыштуу чет өлкө валютасына болгон суроо талапта жогору болот. Ошондуктан бул жылдан жылга кайталанып туруучу көрүнүш. Эгерде акыркы 5 жылдык тенденцияны карасак, ошо ноябрь, декабрь айларында чет өлкө валютасына болгон суроо талап абдан жогору болот. Интервенция жасалгандан кийин доллардын куну өзгөргөн жок. Расмий курс 85 сом 68 тыйын бойдон калды. Салыштырмалуу рубль жана евро 5% чейин көтөрүлгөн. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда бир АКШ валютасы 86 сомдон сатып алынып, 86,73 тыйындан берилип жатат. Экономисттер эгер интервенция жасалбаса, доллардын куну алда канча көтөрүлүп кетмек дешет. 2022 жылы Улуттук банк 8 интервенция жүргүзүп, 486 миллион 500 миң АКШ долларын банктарга саткан. Рахат Жаныбекова, Азамат Кыдырып Токтоев, Ала Тоо 24.